Куттуу студиябызга бүгүн маданият кызматкерлеринин күнүнүн урматына кош майрам болуп биздин сыймыктуу агайыбыз келип отурат. Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, келечектеги эмгек сиңирген эл артисти Көбөйт Калыков, Кубанычбек Калыков агайыбыз. Кутман таңыңыз менен студиябызга кош келдиңиз. Маданият кызматкерлеринин күнү менен, андан сырткары туулган күнүңүз менен да куттуктоого уруксат этиңиз. Ой, рахмат. Өмүрлүү болуңуз. Рахмат. Туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Негизи бүгүн сиз үчүн кош майрам экен. Кандай белгилейсиз туулган күндө? Канчан жүгүз? Негизинен биринчи саламдашып алайын, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр менен. Ушул бүгүнкү биздин коллегалар, чыгармачыл инсандар, маданият кызматкерлеринин баардыгын мен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бүгүнкү майрамыңыздар дайыма маанайыңыздар бийик болсун, чыгармачылык эргүү сиздерде эч качан өчпөсүн. Дайыма ушул биздин кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиздер. Куттуктап алайын да убакыт менен. Бүгүн кандай бактылуумун, ушундай эртең менен менин дагы туулган күнүмдө мондай сиздер чакырып атасыздар. Өзүмдү келатып аябай бактылуу сездим да. Келатсам пробка жок мындай. Сиз үчүн атайын, атайын. Көчөлөр машина жок жолдо. Негедир. Көрсө эртеге келиш керек экен да. Мага жакты бүгүнкү таң. Тамаша сөз бар, акылдуу эркек 8-чи марта төрөлөт деп жашасаңарып, сиз да моундай майрамга туура келгенде туулган күнгө таасирин тийгизеби? Анан туулган күндү көп деле белгилебейм мен. Жылдан жылга 1 жашка карап атсаң, анын эмнеси майрам? Ошон үчүн эми куттуктай беришет мындай алганда, эсиңе салып. Көп шаншык өткөн маани бербейт. Учурлар болгон илгери биз аябай майрамдап туулган күндө банкеттерди уюштурган күндөр. Эми даталуу күн болсо болот. Мисалы 50-ге чыксаң, 60-ка чыксаң. Анан мындай жылда эле күндө эле майрамда бергенге азыр андай неме деле жок. Мындайча айтканда. Бирок балдарыңыз келип, неберелериңиз келип кубантат да. Сөзсүз түрдө ал неберелер салттуу, Ансыз болчу эле. Агайыбыз 40-тын кырына чыга элек зыңкыган жигиттей болуп көрүнгөнмү? Аталарыбыз менен тең кишисиз. Биз бала кезибизден баштап сахнада көп жүрдүңүздөр, көп гастролдодуңуздар, элдин руханий азыгына азык болуп далай элди аралап жүрдүңүздөр да. Анан бүгүн маданият кызматкерлеринин күнү болгондон кийин ошо эски күндөрдөн эске салсак, бир мындай ностальгия болсо деген тилек менен отурабыз. Гастролдордон сагынып эстеп күткөн, балким ошол сиз айткандай кош майрам менен чогуу туулган күндөрдү өткөргөн маданий иш-чаралардан. Илгери азыр деле кээ биздин коллегалар ушул туулган күндө концерт коюшат. Коюп беришет. Мен 50-ге чыкканда 50ден берген отчетум деп концерт коюп, ошондон кийин концерттин деятельности мындай токтотуп, ден соолукка байланыштуу. Анан биз туулган күндө мен 1-2 ноябрда дайым спорт сарайында концерт койчумун, филармонияда койчу элек. Бир 6-7 жыл катары менен койдум окшойт. Андан мен операция болуп ооруган калгандан токтоду окшойт ал концерт. Гастроль болсо, гастроль ат слово гастрит. Билесиң, баары бир биздин коллегалардын ашказанында гастрит бар да. Биз бир күн ток кылабыз, бир күн ач калабыз. Суук болсо илгери бул жактан Бишкектен Ошко жетиш биз үчүн өтө чоң маселе болчу. Жолдо тамак аш жок эле. Жолдо заправка жок эле, даже бензин куйган. Бир эле өтмөктө бар эле, ал жерде дагы свет өчүп калса жок, тигиндей бурамай менен куюп ушул эптеп Токтогулга жетип алса элек, Токтогулдан тамак 11 саат 12-де иштей турган бир столовый бар эле. Ошого попадать этип калсаң, жейсин, болбосо 12-ге чейин күтөсүн. Ушундай болчу да, илгери ашканалар ачылбайт эле эртең менен. Таңга жок, эч кандай эме. Фазик автобус. Ошондой фазик автобус болсо гана УАЗ. Баары жок арылдаган эски УАЗдар бар эле, ошондой фазик автобус чыга албайт эле бул перевалда сыгалак муз болуп. Ошон үчүн үшүп тоңуп, кыскасы эптеп концерт коюучу жерибизге жетип алсак бактылуу эле. 8 мартка 1 мартка ошол түштүккө барып алсаң, ал жак жылуу да. Баткенден бери көздөй келе бересиң. Бирок сиз айткандай ошол учурда элдин маданият кызматкерлерине көрсөткөн сыйы, урматы башкачараак болсо керек эле. Илгери сөзсүз түрдө бир күнгө бирөөнүн үйүнө батат элем. Жатар конок деп коет, мындайча айтканда. Бир күнгө ошол айылдан бир айылдан концерт коюп, анан райондун борборундагы
мейманканага барып жатып, анан кайра 90 километр бул айылга келе албайсың да. Айылдардын аралыгы алыс. Ошон үчүн ошол айылдын эли эле алып калчу эле. Үйүндө сыйлачу эле, тапканын коюп меймандачу эле, ошол эле ырдап чордоп, анан эртеси күнкү айылга көчүп кетерчү элек. Илгери ушундай эле да. Биз Азыр эле бул жолу эле базар экономикасы болуп эле, бир чыны кымыз ичсең деле тыйын бер болуп атпайбы. Азыр дагы чыгармачылыгыңызды токтотпой улуттук канал менен биргеликте жаңы долбоорду иштешип жатасыз, э? Күлүк тегирмен. Кудайга шүгүр. Буйрса. Эми мындай баары айтып анан өзүң кылат экенсиң да. Мен бул долбоорду жазгам, мурда эле жазгам. Анан эч өтпөй, ичимге жакпай эле жүргөн да. Анан акырында карап, Кудайга шүгүр, биздин худсоветке жактырып, биздин ушу генеральный директор дагы добровольно ушуну баштадык. Себеби буну кылбасак, мен мындай байкасам, жаңы дей берген менен эскилер унутулуп калат да. Элдин эсинен бат эле чыгып калат. Азыр ушунчалык бат жүрүп атат, күн бат өтүп атабы билбейм. Ошон үчүн тарыхы жок эл болбойт деп коет. Биздин тарыхта, биздин илгериден баштап биздин куудулдар, сатира жанрындагы инсандар, биздин легендалар көп болгон да. Ошолорду элдин эсине салып, биздин келечек муунга эсине салып турбаса, бул кетиште биздин Чыңгыз атабыз деле эстен чыгып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ошол муунду дагы камтыган, орто муунду камтыган, жаңы муунду камтыган мен ушундай бир 15-20 мүнөттүк азыр берүү кылып атабыз. Буюрса ай сайын 2 жолдон чыгат. Суббота күндөрү. Жакшы. Көрүүчүлөрдү көрүүгө чакырабыз, э? Эми күлкү тегирмен деп өзү аты айтып тургандай эле элдин бир маанайын көтөрө турган, бир сиз айткандай азыр маалымат булагы ушунча көп, көңүл чөгөрө тургандар тилекке каршы көбүрөөк. Анан биздин студиябызда эртең менен көңүл ачуу маалыматтык болгондугу үчүн сизди Көбүк агабызды жөн эле ырчы катар эмес, кудул катар адамдай, эки тизгин бир чылбыр дегендей кош канаттай алып жүргөн киши сиз да. Азыр мен эртең менен келип эле ойлондум. Дайым көрүп калам да кээде. Анан сүйлөп эле отура беришет го ушунда. Ошондон көрө кичине да эртең менен элдин маанайын мындай көтөрө койсом деп гитарамды алып алдым. Гитара алып кел деген деле жок эч ким. Жөн эле көтөрүп келдим да. Анан эми илгери Брежнев аксакал айткан эле. Нам болсо ыр болот деп. Азыр ошонун тескериси болуп калган да. Ыр болсо анан нам болуп калган. Бир жерге барсаң кичине ырдасаң анан тетиге чай берип койчу дейт. Ага чейин эч ким карабайт мындай. Ансырдай биздин тамашалар да азыркы заманга жараша. Бирөө ойбой күлүп жайнап бийлеп үйүнө келиптир. Мени иштен айдашты, мени жумуштан айдашты, мени иштен айдашты. Эле бийлеп урдайт экен. Аялы карап отуруп, жинде болгонсуңбу? Жумуштан айдансаң, эми айлыгы жок калсаң, эмнеге сүйүнүп атасың, эмнеге ырдап атасың, эмнеге бийлеп атасың? Ыйлабайсыңбы? Десе, калгандарың камашты, калгандар. Азыркы заманга төп келген тамаша экен да. Кубана турган эле окуя экен да. Ооба. Эми ошон үчүн илгери биз айтып койчу элек, эстрада тамаша элибизге жараша деп. Ушундай дагы темада концерт койчу элек. Ар бир иште жакшылык бар деген ушу турбайбы көрсө? Ооба. Жакшы, маанай тартылат. Эми гитарада дагы сиз айткандай өзүңүз ырдап, чыгармачылык чөйрөдөп, бек агаларыбыз менен сахнага чогуу чыгып, баягы солист болуп жүрдүңүз да. Анан бүгүн кайсы чыгарманы аткарып берейин деп турасыз? Мен бир жаңы чыгарма жаздым. Себеби ар бир мезгилдин өз учуруна жараша болот да. Мен мындай азыр мен байбичем экөөбүз ушул неберелердин рахатына батып отурабыз да. Биздин сүйүүбүз дагы ушул неберелер, биздин кубанычыбыз дагы неберелер, биздин настроениябыз дагы неберелер. Ушу эшиктен кирип келгенден баштап атта деп жабышат, койнуңа кучактайт, ойно дейт. Ошону мен мындай ойлоп ыргылып койдум да, мындайча айтканда. Ушу неберелерим чын жүрөктөн чыккан чыгарма турбайбы? Сөздөр деле ушундай, өтө философиядан эмес. Буну уккан киши бактылуу экен да кыскасы. Неберелер, неберелер, неберелер. Неберелер, неберелер, неберелер. Неберелер,
ызылдашып чуркап чыкса атам келди. Үйгө кирсең ызылдашат апам келди. Кучактаса сүйүнгөнүн көрүп туруп, кубангандан жашып кетем небередин. Кучактаса сүйүнгөнүн көрүп туруп, кубангандан жашып кетем небередин. Ойно дешип чарчасаң да жетелешет, ой боюңа койбой сени эркелешет. Онтоп калсаң ой бутум деп капысынан, ооруба деп жардам берип келкелдешет. Онтоп калсаң ой бутум деп капысынан, ооруба деп жардам берип келкелдешет. Айланайын, айланайын бактыларым, ата деген, апа деген алтындарым, акылыма акыл болгон жакшыларым. Арманы жок силер барда жашарамын. Акылыма акыл болгон жакшыларым, арманы жок силер барда жашарамын. Айланайын, айланайын бактыларым, ата деген, апа деген алтындарым, акылыма акыл болгон жакшыларым. Арманы жок силер барда жашарамын. Арманы жок силер барда жашарамын. Неберелер, 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 неберелер. Арманы жок силер барда жашарамын. Рахмат, өмүрүңүзгө береке. Неберелердин өмүрүн берсин, сиздерди кубанып жүрө берсин. Анан эми азыр балдарды, балам балалуу болгондо билерсин дегендей, балам адам ата менен мамакабыздын тиги ата энеси болгон эмес деп атпайбы? Ылдый дөбөстө эле балам деп кете берет депчи. Анан сиз өзүңүз Жалал Абадта чоң курулуш деген айылда төрөлгөнсүз. Айыл тарапка, бир ошол балалыкка өзүңүз айткандай ошо неберелердин курагына барган учурлар кандай болуп атат? Мен өзү айылга биздин айылдын чын курулуш деп коет, чоң курулуш. Илгери мындай көчүп келгенде курулуш болуп, анан чын эле курулуш болуп атабы деп, берки сентердегилер неме болсо, чын эле курулуш болуп атат. Анан чын эле курулуш эмес, келечекте чоң курулуш болот бул жерде деп, ошол жердеги башталгыч мектептин аты да чоң курулуш болчу. Чоң курулуш башталгыч мектебинде окуганбыз, ошол жерде чоңойгонбуз. Андан кийин берки Кызылайда чоңоюп, кичинекейибизден эле мал багып, эл катары ушинтип эле сууга агып дегендей айылдын жашоосу. Пакта терип, өмүрүбүз ушундай эле жакшынакай жайындасы пионерский лагерьге барып, Кудайга шүгүр, мен Союздун учуруна менин бала чагым туш келгенине мен аябай ушул күнгө чейин сүйүнөм да. Кыскасы бизде башкача болчу. Бизде бардыгы тең болчу. Бирөө байдын баласы, же бирөө кемалдын баласы, же бир эмес болчу да. Ушундай тең бардыгы бири-бирибизди жакшы көргөн, улуттар дагы эч кандай улут бөлүштүрүү деген жок эле. Орус болобу, кыргыз болобу, өзбек болобу, башка болобу, бардыгыбыз бир туугандай, ушундай эми ал учурда саясат башка болчу да. Тарбия да. Сиздин урматыңызга да көптөгөн билдирүүлөр келиптир. Анекдотуңуз абдан жакты дейт, дагы тамашалардан айтып коюңузчу дейт. Сиз жакшы ырларды жазып берчү элеңиз, жаңы ырларыңыз барбы деп жазган көрөрмандарыңыз бар экен. Ийгилик каалайбыз, ден соолукта болуңуз, оорубаңыз деп жазган көрүүчүлөр бар экен. Ой, рахмат. Мен чындыгында мен жаңы ырымды ырдап бердим окшойт. Көп чында мындай жыл өткөн сайын адамдын памяти неме боло баштайт экен да. Унутчак болуп. Же мен 2 жолу операция болгон үчүн наркоз немеден таасир берген. Кичине эсимден чыгып калып неме боло берет. Так Кудайга шүгүр эле ушу күлгөнгө жеткирсин да. Дайыма күлүп турса, мындайча айтканда, мен көп нерсени күлкү тегирименен айтайын деп чечем да. Баарын ачпайын деп. Ар нерсени мындай даярдык менен вполне профессионально элге жеткиришке аракет кылыш керек да. Жөн эле мындай урдура берген күлкү тегирмен боюнча дагы ошол тарбияга жеттик окшойт, ошол уровеньге бышып отуруп. Буюрса. Мындайча айтканда. Эми бүгүн кош майрам.
туулган күн дагы, маданият кызматкерлеринин күнү дагы. Бүгүнкү күндүн мындай планы тууралуу да бир маалымат берсеңиз. Бүгүн мен айтпадым, андай деле туулган күндү белгилебейм майрамда. Кээде той болуп калса тамада болуп кетип каламын. Иш-чаралар. Ооба, бүгүн 4-күн экен, той деле менин тоюм жок окшойт. Анан маданият кызматкерлеринин майрамы белгилейин десем, мен бир жерде иштебейм. Мындай кылгандачы. Бирок ордуңуз. Анан мен пенсиядамын да. Айнура аттуу көрман жазыптыр. Мен Кубик Байкени бала кезден бери жакшы көрөмүн дейт. Ошол эле бойдон жапжашсыз дейт. Сырыңыз менен бөлүшүңүзчү деп жазган экен. Айнура Бишкек шаарында турган экен. Ой. Аябай. Бул эч кандай неменин кереги жок. Сергек жашоо менен жашайсыз балким, Спорт менен кичине машыгыш керек. Тамакты эле жей бербеш керек кечке. Эрге кылган керек, ооба, мындай мирас менен жеш керек да, мындай. Анан мен акыркы күндөрү нанды азыраак жеп калдым. Анан кереги жок нерселерди ойлонбош керек. Оптимист. Ооба, сага кереги жок. Ар ким өзүнүн жумушун кылыш керек да. Өзүңө керектүү гана нерсени ойлон, болду. Жөн эле башын катырып, башканы башын ой, мунтуп кетти, тияк мунтуп кетти деп көрүнгөнгө башын тыгып, тиги саясатка элдин баары эле саясатчы болуп кеткендей сезилет экен. Мен байнага барганда угуп калам да. Анан өздөрү жылаңаштырып алып, ондан ой чыгып аткан кишилерди көрөсүң, кызыктай көрүнөт да. Айрыкчасы. Кача баняга келгенде, мончого келгенде жөн эле жунуша бербей, эс алып дейсиң да. Анан ошол жерде да мындай мончого баргандар. Мамлекетибиздин проблемасын чечип аткандарды көрөсүң, өздөрү жеп жылаңаштырып алып, момундай. Андай чындыгында ар ким өзүнүн жумушун кылса, көрүнгөн нерсеге башыңды оорутпасаң, анан Кудай деген курга албайт дейт. Намазыңды окуп, түп-түз жүрсөң, ошол эле сен өз жолуңда дейсиз. Ооба. Рахмат сизге, ийгилик каалайбыз. Дагы бир жолу майрамыңыз менен, туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Бүгүнкү күнүңүз жакшы маанайда улансын. Рахмат таңертең келгениңизге. Кубанычбек Калыкбагайыбыз менен жума сайын ОТРКнын эфир аркылуу көрүшүп турабыз, Кудай буйрса. Бүгүнкү күнүңүз, майрамыңыз ойдогудай уланышын тилеп кылабыз. Элдин эрки болуп. Эми бүгүн үйдө бала чака менен дегенде. Салам айтыңыз. Жалпыңыздарды майрам менен куттуктайм чындыгында. Урматтуу телекөрүүчүлөр, WhatsApp аркылуу жөнөткөндөргө дагы көңүл буруп, окуп коелу, көптөгөн билдирүүлөр болуп кетти. Саламатсыздарбы? Маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктайм. Бизге Абдыжапаровдун боз салкын тасмасы жагат. Ролдорду абдан жеткире аткарышкан, ушундай тасмалар көп болсо деген оюн жазышыптыр.